Например, мусулман дининде делечи, например, кыз деген өзүнүн келбетин көрсөтпөш керек да. Дагы бир мисал келтирсек, мына Союз убагында деле силер деле окуп жүргөндө кыздын да колун кармаганга уялсыздар туурабы, колун кармалышыңар эмессиздер. Союз убагында 15 мамлекеттин ичинде эмне болуп аткан, ошону эле укчусуздар. Мына Союз тарады азыр бизде. Союз тарабында Европада эмне жаман, жакшы жерин бүт бар бизге келип атат. Кыздар ошону көрүп эле ошону туруп атышат да, Европанычы. Мына кыскасы айтсам, Кыргызстан Европа бузуп атат десем болот кыздарыбызды. Демек батыштын саясаты менен жашап аткат да? Ошондой десек болот. Жок, бирок абийирди болсо бузулмак эмес туурабы? Абийир жок болот. Мисалы, мына сен айтпайсың, колунан карматчу эмес деп, илгери кыздар колунан карматчу эмес. Азыр болсо шымынын ичине салып алат да колдорун. Жок, ошол эле болот атпайбы туурабы агай? Например, жөнөкөй эле өзүңөр деле ойлонсоңор, телевизордон көрөсүздөр, кинолорду, жаштар деле көрөт, ошо кинолордочу, кинолордун клип эмелери делечи. Ошону көрөт, тие жарашат экен, мага эмне жарашпайт деп, ал да өзүнө кийинип баштайт. Например, Кыргызда эме бар. Кыз болсо чачын кеспеш керек туурабы? Европаны көрүп атабыз, мына чачын кеспек лысый жүрүшөт кыздарыбыз.